мен кесиптештердин ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрдү чектелүү, адамдардын материалдык жана абалдын мыйзамдык жактан жакшыртууга умтулуусун колдойм. Бирок ушул жерде мыйзам долбоорунун бир нерсе айтылган концепцияга кичине дал келбейт да. Анткени анда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө эмес, ал пенсияга чыгуу үчүн минималдуу эмгек стажы жөнүндө да жазылган. Анан ошол жерде бул бир тактоо суроом да, жана сунушум. Ушул мыйзам долбооруңуз аркылуу жарандарга майыптыгы боюнча пенсияны же мамлекеттик пособияны өз алдынча тандоо укугу берүү каралып жатат. Да. Сиздин оюңуз ушул мамлекет жарандарга өз алдынча тандоо укугун бербестен эң жакшы рентабелдүү төлөм вариантын белгилесе жакшы болот беле да? Эмне себептен бул жерде кичине чын эле айтканда коррупционный схема мүмкүнчүлүгү болуш да. Өзү эле эгер рентабелдүү варианттарды берип койсо жакшы болот дейт да. Ооба. Караштыралы, биз мына концепциясын алып келип атабыз. Бул негизи азыркы учурда бул тандоо туруу жакшы болуп атат да. Жок дегенде азыркыда. Жанагынтип 400 сом алып калып атпайбы? Ошого караганда тандап бир жолу тандай алат дагы ошону менен алып кетет. Биз сиздин сунушуңузду кагаз жүзүндө берип коюңуз, биз экинчиде карайбыз. Анан эгерде бул дагы бир кыска суроомда бул норманы иштеп алуучу мамлекеттик жөлөк пулдарды тандап алса, анда анын пенсиялык фондго чегерүүлөрү эмне болот да? Ушул жерде. Пенсиялык чегерүүлөрүн жооп берип койсоңуз. Бизде негизи мыйзам боюнча майыптыгы бар адамдар баягы бошотулган да. Бирок эгерде иштеп эмете берсе, кийин пенсиясы эгерде мисалы жөлөк пул алып жүрүп, кийин пенсиясы жакшы болсо, ал бир жолу ушу укук берип атат буга тандагангач. Кайра тияка өтүп кетсе болот да ошо. Рахмат. Мүмкүнчүлүк да бул, мүмкүнчүлүк. Жакшы мыйзамда колдойбуз да. Рахмат.